Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Айжигитовдун столду сүзгүлөп маңдайын өзү жарган видеосу жарыяланды. Бишкекте Хову алдындагы жеңил унааны сүздү. Шаар тургундарына уйку бербеген мотоцикл мопеддер айып куроо токтотулууда. Дарыгерлер балама биринчи жардам көрсөтө албай жатышат деген эненин видеосу тарады. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Айжигитовдун столду сүзгүлөп маңдайын өзү жарган видеосу жарыяланды. Регион каналынын жетекчиси Өткүрбек Рахманов социалдык тармактагы баракчасына мурдагы депутат Султанбай Айжигитовдун соттогу видеосун жарыялады. Султанбай Айжигитовдун да, анын жубайында УКМК кызматкерлери сабаган эмес, жана алар аны сабашы мүмкүн да эмес болчу. Бул тууралуу Айжигитов өзү да ачык эле интервьюларында айтып жатат. Колундагы көк ала кармоо учурунда ыкчам кызматкерлерге баш ийбей, каршылык көрсөтүп, машинага олтурбай, жолкулдашып атканда пайда болгонун айтты. Ал эми кашын кантип кандай ыкма менен жарып, анан сүрөткө тартып чыгарганы бул видеодон көрүнүп турат. Бүгүн чарасы каралганы келген сот залында Айжигитов өзү негедир столду сүзүп көргөн жана андан соң аны ооруканага алып барышкан деген ал. Эскерте кетсек, Султанбай Айжигитов жана анын жубайы кызматтык кабалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталганын УКМК кабарлаган эле. Өмүр бою эркинен ажыратылган соттолгонго телефон алып кирүү аракетине бөгөт коюлду. 1 майда Жаңы Пакт айыл өкмөтүнө караштуу Зеленый поселогунда жайгашкан Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 19 мекемесине соттолгонго тыюу салынган буюмду мыйзамсыз өткөрүп берүү аракетине бөгөт коюлган. Соттолгон жаран менен узак мөөнөткө жолугушууга келген жаран Redmi маркасындагы мобилдик телефонду сим-карта менен берүүгө аракет кылган. Эреже бузуу жолугушууга алып келген жеке буюмдарды жана азык-түлүктөрдү кароо учурунда мекеменин кызматкерлери тарабынан аныкталган. Жаранга карата протокол түзүлүп, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекстин 446 беренесине ылайык ага 17.500 сом өлчөмүндө айып салынып, бузуулардын бирдиктүү реестрине катталды. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы соттолгондорго жана айыпталуучуларга тыюу салынган буюмдарды жашыруун берүү аракети Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекстине ылайык жазаланарын эскертет. Бишкекте Хову алдындагы жеңил унааны сүздү. Бишкек шаарында Хову жүк ташуучу унаасы алдында бара жатып, жол чыракка токтогон жеңил унааны сүздү. Бул тууралуу күбө билдирди. Окуя 1 майда 7 апрель көчөсүндө болгон. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер? Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, меткнижка, башка тилге которуу, сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Шаар тургундарына уйку бербеген мотоцикл мопеддер айып куроо токтотулууда. Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызматкерлери түнү менен ээн баштык жасап, кошумча жабдыктарды мыйзамсыз орнотуп, катуу үн менен шаар тургундарына уйку бербей, тынчын алган мотоцикл жана мотоскутерлерди айып куроо жайына токтотушууда. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы маалымдагандай, текшерүү учурунда көпчүлүгүнүн тийиштүү документтери болбогону, дарыланган кошумча жабдыктарды орноткон жарандар өспүрүмдөр экендиги аныкталган. Жетекчиликтин тапшырмасына ылайык рейд болууда. Бүт түн ичинде мындай дырылдатып, атайын автоянбаштык жасап айрыкча тетиги микрорайондордо. Анткени шаарда уктай албай аткан апалар бар, аталар бар, жүрөкү ооруган жаш балдар бар. Ошолордун баардыгын тынчталбайсызбы экенсиз? Кыргызстандын дөңгөлөк жанып калган салкын эле Мен сизге дагы бир жолу айтып коеюн. чын атам анда. Кыргыз элесизби? Динде да айтат да, мусулманчылыкта. Кошунаңдын тынчын алсаң бейишке кирбейсиң депчи. Чыгып Шаардын тынчталып атасызбы? Газдан берсеңиз, газдан берсеңиз. Детский больница мына мен балам жатат.
каяка алып кетейин? Каяка сен кимсиңер ушунда вообще кимсиңер? Дарыгерлер балама биринчи жардам көрсөтө албай жатышат деген эненин видеосу тарады. Социалдык тармактарда дарыгерлер балама биринчи жардамды көрсөтө албай жатышат деген эненин видеосу тарады. Анда эне баласын ооруканага алып келгенин, ооруканадагы дарыгерлер биринчи жардамда көрсөтө албай жатканын айтып, дарыгерлерди урушуп жатканын көрүүгө болот. Видео качан кайсыл жерде тартылганы тууралуу так маалымат жок. Азырынча тийиштүү органдар расмий маалымат бере элек. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталардын баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Балам ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда али жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Bizde врач жок дедиңер, bizde вообще врач жок. Эме частный больницада иштейт нормальный врачтар бизде билбейт деп өзүңөр айттыңарбы? Силер айттыңарбы? Мен айттым силерден нормальный эме дедим. Опытный врач барбы деп сурадым, туурабы? Силер айттыңар, бизде опытный врач жок дедиңер. Туурабы? Мен айттым, опытный врач каякта дедим. Силер айттыңар частныйда дедиңер. Мен айттым, булар билбейби десем, билбейм дедиңер. Кааласаңар алып кеткиле, булар билбейт, биз да билбейт абыз дедиңер. Мен айттым, первый помощь көрсөткүлө деп атам, туурабы? Көрсөтпөй атасыңар. Эме дейт, башка жака алып баргыла, эме билбейм, каяка алып барсаңар, ошол жака алып баргыла дейт. Биякта көз ачыктар. Булар көз ачыктар экен, булар уйкусу ачылбай, мына монун уйкусу ачылбай атат, мунун көзү жумулуп, уйкусу ачылбай. Көзү киртейипчи, бул уйкусун ача албай отурат. Мон уйкусун ача албай уктап атыптыр мунусу. Туруп алып, же бир көтөргөн эмеси жок, көтөргүч баланы өзүбүз көтөрүп жүрөбүз, ар жакта больнойлор менен кошулуп алып. Булар турушат жалдырап коюп. Кайра мени сүрөткө такканча мен балама жардам бер, врачсыңбы? Оозуң ачпай. Жалдырабай жардам бергиле, приказ берем мен, еще как берем. Потому что силер жумуштасыңар, карашыңар керек. Обязансыңар, карагыла, былжырабай, кара. Балама. Алдантип мен менен телефон кармап отурганча мен балама жардам бергиле, телефон ташта дагы. Телефон ташта да жардам бер деп атам, оозуң ачпай. Айттың сен мага, айттың, бизде нормальный врач жок, бар тең частныйда дедиң, бизде жалаң мондай жаш эле врачтар иштейт азыр дедиңер, Мен айттым, жаш врачтар билбейтби, биле берсем айттыңар, билбейт го, башка жака алып барасыңар го деп. Силер ушундай эшек такала отурасыңар бул жакта. Же эмне, малдайтар отурасыңар буякта. Биз билбейбиз, башка жака алып баргыла, билбейм деп. Оозуңарды ачып, мына могу врач, төртөө тең врач экен, билбейбиз дейт. Башка жака алып барып көрөсүңбү деп. Оозуну ачып, мен алдан жер, мен видеого сен тартканча наоборот сен помогать этишиң керек буяка. Жалдыраба алдан, мен айтышпача жардам бер буяка, кара. Вообще, блядь.